Салам барыңарга корей тили үйрөнүүчүлөрү жана корей тилин сүйүүчүлөр. Бүгүн мен силерге бул тилди үйрөнүүдөгү эң негизги 3 миф жөнүндө чындыкты айтып берем. Көпчүлүк ойлошот, корей тилин үйрөнүп атканда китайскийге окшоп кандайдыр бир иероглифти жатташ керек, чиймелеп жазып чыгыш керек деп. Жок. Дагы бир жолу айтам. Жок. Корей тилине кадимкидей эле тамгалар, биз англис тилин үйрөнүп атканда же башка бир чет тил үйрөнүп атканда тамгалар жаттайбыз. Ошол сыяктуу эле тамгаларды жаттайсыз, биринин аркасынан бирин кылып жазып кете бересиз. Бир гана өзгөчөлүгү бар. Кээде астына, кээде үстүнө жазылган учурлар болот. Булар тууралуу сиз менин каналыма өтүп, корейский 0-дон деген сабактардын бардыгын көрүп тааныша алсаңыз болот. Экинчи миф, корей тилин үйрөнүү татаал. Чынында мен бул тема жөнүндө карап чыктым. Англис тилин, корей тилин, башка тилдерди карап чыктым. Негизги татаал тил деген жок. Эгерде түрк тилдүүлөр группасына кирсе, ошол тилге жакыныраак тилдерди жаттасаңар, силерге аябай эле жеңил болот. Сүйлөмдөрдүн түзүлүшү жакыныраак болот. Мисалы үчүн корей тилинин сүйлөм түзүлүшү кыргыз тилине аябай жакын эле. Эгерде сиз Европа тилдеринде окусаңыз жана ошол Европа тилдеринин группасына кирген тилдерди жаттасаңыз, алар сизге бир аз жеңилирээк келет. Анткени ал тилдер дагы бири-бирине окшош жактары көп болот. Демек, корей тилинин көпчүлүк жактан кыргыз тилине жакындап кетет, окшош, демек, анчалык деле кыйын эмес. Үчүнчү миф, корей тилинде сүйлөп кетиш үчүн мен Кореяга гана барышым керек, Сеулда жашашым керек, ошондо тез үйрөнүп кетем дейт. Чынында мен өз жашоомдон дагы жана менин көптөгөн окуучуларым жашоосунан көрдүм. Кореяга барганда эле тил үйрөнүп кетпейт, эгерде аракет кылбаса. Сиз Кыргызстанда жүрсөңүз, башка өлкөдө жүрсөңүз деле, же айылда жашасаңыз деле, корей тилин күндө үйрөнүп, грамматикасын окуп, сөз жаттап, тырышып, драмаларды көрүп аракет кылсаңыз, угуп түшүнүп баштайсыз. Бирок Кореяга барып деле эч кандай аракет кылбаса, окубаса, жөн эле жүрө берсе, жөн эле сүйлөп кетпейт. Мына ошол 3 миф жөнүндө сиздер менен бөлүштүм. А силерде кандай мифтер болгон, же болбосо менин видеомду уккандан кийин кандай сизге таасир калды, комментарийга бөлүшүңүздөр. Ой, баса, мени башка да сабактарымды көрүш үчүн подписаться деген жерге түшүп, катталганды унутпаңыз. Жана коңгуроочону басып койсоңуз, мен ар бир сабакты киргизген сайын сизге кабар келип турат. Көрүшкөнчө.